Жакыптын жаңы ысымы. Башталыш 32 бөлүм 22 аяттан 32 аятка чейин жана 35 бөлүм 9 аяттан 15 аятка чейин жана 35 бөлүм 22 аяттан 26 аятка чейин. Жакып туруп, эки аялын, эки күңүн жана 11 баласын алып, Жабак дарыясындагы кечүүдөн өткөрдү. Аларды дарыядан өткөргөн соң, болгон мүлкүн да өткөзүп, өзү болсо берки үйүздө жалгыз калды. Ошондо кимдир бирөө аны менен таң сүргүчө күрөшүп чыкты. Ал Жакыпты жеңе албасын билип, жамбашына тийип жибергенде, анын жамбашы чыгып кетти. "Мени кое бер, таң сүрүп баратат", деди ал. Бирок Жакып ага: "Мага батаңды бермейинче кое бербейм", деди. "Атың ким?" деди тиги. "Жакып", деди ал. "Мындан ары ысмың Жакып эмес, Ысрайыл болсун. Анткени сен Кудай жана адамдар менен күрөшүп, жеңип чыктың." "Атыңды айтчы", деди Жакып. Ошондо тиги: "Эмнеге атымды сурап жатасың?" деди. Анан ал Жакыпка батасын берди. Жакып: "Мен Кудайды бетме-бет көрсөм да, аман калдым", деп ал жерди Пениэл деп атады. Жакып Пениэлден кетип баратканда күн чыкты. Жамбашы ооруп, алаксап баратты. Кудай Жакыптын жамбаш тарамышын мертинткен үчүн Ысрайыл уулдары ушу күнгө чейин жамбаштагы тарамышты жешпейт. Жакып Паддан Арамдан кайтып келгенде, Кудай дагы бир ирет көрүнүп, батасын берди. "Жакып эле ысымың, эми Жакып аталбай, сен Ысрайыл болосуң", деп Кудай аны Ысрайыл атады. Кудай ага дагы мындай деди: "Кудуреттүү күчтүү Кудаймын, өркүнүң өсүп көбөйгүн, тукумдап сенден эл чыгат, ал турсун тарайт көп элдер, тукумуңан өзүңдүн падышалар да чыгат. Ыбрайым менен Ыскака энчилеген бул жерди сага жана болочок тукумуңа беремин". Ушундай деп Кудай Жакыпка сүйлөгөн жерден көтөрүлүп кетти. Жакып Кудай өзүнө сүйлөгөн жерге таш тургузуп, эстелик кылып, анын үстүнө Кудайга атап шарап менен зайтун майын куйду. Ал Кудай өзүнө сүйлөгөн жерди Бейтел деп атады. Жакыптын 12 уулу бар эле. Леянын уулдары: Жакыптын тун уулу Рубен, Ысман, Леби, Иуда, Исахар жана Забулун. Рахиланын уулдары: Жусуп менен Бенжамин. Рахиланын күңү Билханын уулдары: Дан менен Напталы. Леянын күңү Зилпанын уулдары: Гат менен Ашыр. Булар Жакыптын Паддан Арамда туулган уулдары. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо: бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо: бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган.
жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com